Урматтуу айымдар, бүгүнкү биздин акысыз сабагыбыз, акысыз 3 күндүк вебинарыбыз өтө актуалдуу болгон вебинар. Андыктан биринчи күнү бүгүнкү биринчи темабыз адамдын ичинде эмне болсо сыртына чагылып турат деген теманын алкагында дээрлик четинде сүйлөшөбүз. Бирок ага чейин биз анализ кылсак, азыр ссылкаларды таратуу керек. Мени тааныбагандар бар бежелер? Көпчүлүгү ссылканы эфирге башталышын билбей калды. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Азыр мен ссылканы таратпай калган экенмин. Мына ссылканы тарат баштадык. Бизди күткөн айымдарга буйруса эме жетти. Алхамдулилля, мүмкүнчүлүк берген Аллахка шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салат жана саламдар болсун. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар деп бул жерге эч ким жөндөн жөн келип отурган жок. Аллахтын каалоосу менен, Аллахтын өкүмү менен келип калдык. Жаңы эле сабак кылышыбыз керек эле деп сапарга чыгып жолго барып келдик эле. Аябай шашылып отуруп келип калган сабак сиздер үчүн сабак баштайлы деп шашылып баштаган учурубуз. Урматтуу айымдар, бүгүнкү биздин темабыз азыр мен адамдын ичинде эмне болсо сыртына чагылып турат деп айттык. Бул теманы негизинен курстарда жанагы сабактардын, акылуу сабактардын ичинде аябай кенен ар кандай багытта түшүндүрүп, аны кантип контролдоо керек, алар боюнча иштешип, канчалаган айымдардын мындай аң сезимине жеткирип, түшүнүк көз карашына сиңдирип, бир канча айымдардын көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылып келгенбиз да. Анткени көйгөйдүн баары ушул жерден башталат. Себеби бул сүрөттө карап көрсөңүздөр, адамдын ойлонгон оюна, көргөн көзүнө жашоосу түздөн түз көз каранды, түздөн түз байланыштуу деген сөз да. Эгерде адам ар бир көз ирмемден, ар бир абалдан жакшылыкты көрө билсе, мындай жайдарылыкты көрө билсе, кооздукту көрө билсе, анда ал адамдын жан дүйнөсү жакшылыкка, кооздукка толот да. Карап отурсаң, мына бардык нерсе баамдаганга бакыт көрүнөт дегендей, байкасаң айланада керек жашыл, сонун яркий дегендей, жарык. Ушундай бир көзүнө жашоонун бактылуулугу башкача болуп чагылып турат да. Ал эми башкалар болсо азыр башкалар болсо бул экинчи көз караштан карасаңыздар, түңүлүп, жан дүйнөсү кийинки абалда, өзү көлөкөнү сүйүп, көлөкөнү каалап, мындай бир өзү жашоодо сыртта жарык чагып турса деле, жүрөгү караңгыны эңсеп, караңгыны сезип, ошондой бир абалда турат да. Эгерде адамдын жан дүйнөсү ички абалы караңгы болуп турса, караңгы мындай жан дүйнөсү кысылып турган болсо, сыртта болгон сулуулукту дагы, жарыктыкты дагы, бир шаттыкты дагы көрө албайт. Бул өтө туура чындык да. Анткени эжелер мындай да,
азыркы турмуштун таягына сынбай алзат деп 3 күндүк курстун вебинардын атын койгонубуздун себеби биздин чөйрө, биздин именно аудиториябыз жалаң айымдар үчүн арналган. Эфирден пайдаланып айтып кетейин, эгерде эркектер кире алган болсоңуздар, эркектер аманат биздин баракчадан чыгып кетиңиздер. Жөн гана бул баракча сизге пайдалуу, бул баракча сизге пайдалуу болуп жаткан болсо, эже карындаш, балким жаш балдар болсо, классташ кыздарыңарга дагы студент башка тааныш билиш, апа, сиңди дегендей тараптарга, карындаш тараптарга таратып коюңуздар, дагы өзүңүздөр чыгып кетиңиздер деп айтар элек. Биздики жалаң гана аялдар үчүн ачылган баракчада. Анан жалпы карасак, негизи менин өзүмдүн онлайн тарыхымда өзүм ислам университети бүтүргөнмүн. Анан Кудайга шүгүр 5 баланын энесимин. 5-6 жылдан бери ислам жана психологиянын негизинде жалпы илим алуудан өзүмдө токтобой, ошол учурда айымдарга илим берүүнү, илим таратуунун аракетинде жүрөм да. Ошол учурда айжелер, ошол учурда мындай көптөгөн көйгөйлөргө келип токтолдук. Мындай токтолдук дегенде көптөгөн көйгөйлөргө келип урундук, такалдык, көрдүк, жолуктук да. Жана көптөгөн көйгөйлөрдүн чечилүү жолдорун да көрдүк дегендей, Кудайга шүгүр дегендей. Анан карап турсаң, эгерде айтат, аял оңолсо, аалам оңолот. Ошол учурда биздин Кыргызстандагы эң актуалдуу көйгөйлөр, проблемалардын келип чыгышы, мисалы ажырашуулар, бузукулуктар, айтор кандай жаманчылык болбосун, ошолордун чыгуусуна түздөн түз чоң салым тийгизе турган бул аял заты болуп атат да. Анткени эгерде эне болуп туруп, аял эне, аял деген эже, аял деген сиңди деген түшүнүңүзбү? Аял бул мугалим. Эгерде аял ушул балуулуктарды туура балдарына жеткирбесе, эгерде мугалим окуучуларына жеткирбесе, анан өзүнүн чөйрөсүндөгү, үйдөгү атмосфераны кармап турган дагы аял болуп атпайбы? Өзүнүн чөйрөсүндө дагы жакшы кылып жеткирип бере албаса, эгерде аял, ошол жерден сөзсүз түрдө мындайча айтканда баткакка баткан балчыктагы үйдөгү атмосфераны булгай турган абал келип жаралат да. Ошол үчүн көптөгөн ажырашуулардын алдын алуу үчүн, ийгиликтердин башаты болуш үчүн аял өзгөрүш керек экен, аял ачылыш керек экен да. Аялдардын ачылуусуна бирден бир тоскоол болгон нерсе бул адамдардын ички абалы болуп атат да. Анткени бул жөнүндө Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып койгон. Кайсыл бир коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө, өзүнүн ичиндеги, өзүнүн абалын, өзүндөгү нерселерин өзгөртмөйүнчө Аллах Таала аларды өзгөртпөйт. Сен келип ал эле тигини өзгөртөм, муну өзгөртөм. Биздин жашоодогу чоң кемчиликтерибиз бирөөнү өзгөртүү менен алек бизде муну ошого болуш керек, муну ошого көрсөтүш керек, тиге кылыш керек, буга кылыш керек. Өзүм өзгөрөйүн, өзүмдөн баштайын деген адам жок болуп атат да. Чындыгында мен 5-6 жылдык тажрыйбадан көрүп атабыз. Чын эле эжелер өзүбүз өзгөргөндө, өзүбүз огонгондо биздин тегерекчегибиздеги адамдар өзгөрдү. Мен кайненемди эле көрүп күнөөлөп жүрөрдүмүн көрсө, кайненем өзгөрүп келгенине таң калдым. Мен күйөөмдү күнөөлөчүмүн, көрсө өзүмдөн турбайбы? Күйөөмдү ушунча жылдан бери жөн эле мен өзүм кыйнап жүргөн турбаймынбы деп түшүнгөн айымдар көп болду да. Ошол үчүн биз өзгөрүүнү башташ үчүн, Кыргызстандын келечегине салым кошуш үчүн, мыкты балдарды тарбиялап чоңоюш үчүн, анткени кайсыл жерде мамлекет күчтүү болот десе, кайсыл мамлекетте үй бүлөлөр бекем болсо, ынтымактуу болсо, ошол мамлекет күчтүү болот экен да. Анткени мындай окуяда келет экен. Илгери бир батыш мындай кандай падышачылык заманында бир падыша айланасындагы 2 өлкөгө кол салууга ниеттенип, 2 өлкөгө жанакы эме жибереткен, элчи жибереткен да. Баамдап келгиле, байкап келгиле, ошол элдин када салтын, маданиятын, эмне жакшы жактары бар, эмне кемчиликтери бар, андайча айтканда алсыз жактарынан басып алууну эңсешеткен. Анан 2 элдин адамдары жана адамдарына анын жиберген элчилери барып туруп 2 элди ана издеп келсе, айтат экен да. Бир эл айтат, эгерде бул мамлекетке биз кол салсак, дейт, кол салуу оңой дейт. Анткени бул мамлекетте аялдары талаалап иштеп жүрөт дейт. Эркектери мончолоп, арак шарап менен аралашып, аялдары каралбаган, аялдарын кызганбаган, үйдө береке жок, ынтымак жок. Бул мамлекетке барганда каалагандай кыздарды пайдаланып, каалагандай кылып жыргап, кунап көңүл ачып келдим дейт да. Бул мамлекетке кол салуу оңой болот экен дейт да. Ал эми экинчи мамлекет айтканда, бул ал мамлекеттен келген элчи айтат да, бул мамлекет дейт өтө бекем экен. Кайсыл бир үйдүн эшигине бак бассам, мындай бир баш ташып огородуна көз салсам дейт да, ал үйдүн коросуна кирүү мүмкүн эмес. Анткени ушунчалык бекем экен, эркектери
көчөдө, аялдары үйгө бөтөн кишини киргизбейт, аялдарды бейчеки көчөдө жүрбөйт. Ар бир үйдө мындай бир ынтымак бар, күйөөсүн сыйлоо деген нерсе бар. Буларда ынтымак, биримдик деген нерсе бар экен. Эгерде үй бүлөлөр бекем болгон болсо, эркектер демдүү күчтүү болот. Эркектери демдүү күчтүү болгон мамлекетти жеңип алуу өтө кыйын болот. Бул мамлекетти жеңүү өтө кыйын деп алар жыйынтык чыгарып, эмне үй бүлөдө алсыраган, алсыз мамлекеттен баштайлы, ушул мамлекетти тез эле жеңип алабыз деп кол салууну ошондон баштаган экен. Ошол үчүн урматтуу эжелер, бизде исламда, мусулманчылыкка каршы чыгууда көбүнчөсүн эң чоң мындай айтышкан, илгери ислам дин душмандары айтышкан экен да. Бул мусулмандарды жеңиш өтө кыйын, анткени булардын аялдары күчтүү дейт да. Аялдары уяттуу, намыстуу, эркектердин артында терек болуп турат. Биз мусулмандарды жеңиш үчүн колубуздан келбейт экен. Анткени булар жеңсек жеңиш, өлсөк бейиш деп артка тайманбаган эл экен. Буларды биз жеңишибиз үчүн дейт, алардын аялдарын алсыратышыбыз керек деп, жанагы аялдарын алсыратуу максатында атайын дин душмандары чогулуп алып, аялдарын кантип алсыратсак болот деп мындай атайын талкуу кылып, ар ким идея салып ошентип жүрүп, акыры аялдарды алсыратуу үчүн аялдын уятын кетирүү керек деген сөз айткан экен да. Анан ошенткенде жанагы эмне кылыш керек десе, аны айтат, ушул мамлекеттин дейт, аялдарын жылаңачтанталы, чечинтели, эркектерге жакын кылалы, эркектерди иштетели. Аялдар үйдө ханышадай болуп олтура берсе, эркектер көчөдө эркектин жумушун кылган сайын эркектик намысы күчтөнөт. Качан аял киши эркектин ишин өзү кылып баштаганда, эркектери алсырап баштайт. Биз эркектерин алсыратуу үчүн аялдарды күчтөндүрүшүбүз керек деп тең укуктуулук деген нерсени ойлоп чыгарат экен да. Аялдар менен эркектер тең укуктуу болуш керек. Эркек дагы иштеш керек, аял дагы иштеш керек деп мындай бири-бирине тирештирип, атаандаштырып баштайт экен. Ошол эле учурда аялдарды чечиндирип дегенде сулуулук конкурстарын уюштурат. Сулуулук конкурстарында байкасаңыздар, кыздар болушунча ар тараптуу өнөрүн элге көрсөтүп, негизи шарият боюнча сулуулугун, өнөрүн башкасын өзүнүн махрамы болгон күйөөсүнө же атасына, ага инелерине гана көрсөткөнгө уруксат го. Тиги көрүнүштө атайын элге көрсөтүп, өзүн жар салып, анан ошолорго мындай сулуулук конкурсуна катышкан кыздарды карасаңыздар, полный баардык Кудай берген сулуулугун, фигурасын билдирип, керек болсо жылаңач болуп чыгып фигурасына мактанып беришет. Кудум эле ал фигураны өзү жасап алгандай кылыпчы. Анан ошолорго биринчи орун, экинчи орун деп анан отуруп аларды кызыктырыш үчүн башка элдерди да силер да ушинтип чыксаңар, силер да ушинтип дүйнө мисси болуп, мисс сулуу деп аталып каласыңар дегендей кызыктуу приздерди коюп, акчаларды сайып, реклама кылып, дүйнө жүзүнө дөкөрөтүп, газетага чыгарып, эфирлерге чыгарып, мындайча айтканда реклама кылып, кыздын абирин, уятын, сыйын ачыш максатында сулуулук конкурсу уюштурулган экен да. Мына ошол үчүн биз кайсы мамлекетке дейт салым кошкун келсе, анда ошол мамлекеттин биринчи ынтымагына, биримдигине, аны аял кишинин мындай бир билимдүүлүгүнө басым жасаш керек экен. Анткени аялдан амал качып кутулбайт экен. Эгерде эркеги жинди болсо деле, аялы акылман аалым болсо, акылман эми андай кайсыл жерде кандай мамиле кылыш керек, эркектин тилин таба билген болсо, эгерде аялдык табиятка ээ болсо, эркегин күчтөндүрө алат экен да. Керек болсо мынтип айтышат да, жанагы Манас атабыздын артындагы жанагы анын аялы күчтүү болгон. Манас өзү мындай караганда жинди сыяктуу эле адам болгон. Ушундай кара күчтөгү кээси жыга чапкан ушундай кара жинди болгон дейт да. Кара жиндин артында күчтүү, акылман, баам парасаттуу аял турган болсо, кара жинин жакшы жака колдонот дейт да. Бул нерсе баардык эле баатырлардын артында бир кыйын өнүккөн улуттун, билимдүү эркектин, баардык эле нерсенин артында күчтүү аял турат экен да. Ошол үчүн биз мамлекетке салым кошуу үчүн биринчи биз аялдарды күчтөндүрүүдөн башташыбыз керек экен. Буга чейин биз 5 жылдын ичинде мыкты жар, аял бактысы деген курстарды 3-4 поток алып чыктык. Жакшы жыйынтыктар болду, альхамдулилля. Бирок мен бул жолу именно кыздарды турмушка даярдоо деп курсту баштаганымдын өзүнчө себеби бар болчу. Себеби азыркы бүгүнкү көйгөйлүү болгон тема кыздар эмнеге турмушка чыгыштан коркушат. Учурда ошол мындан 2-3 жыл мурда игиликтүү кыздар жана окуучу кыздар деп өспүрүм курактагы кыздар менен иштешип, анткени булардын ан сезимин кичинекейинен баштап настройкалап, убактысын туура пландагандай үйрөтөлү, буларды жакшылыкка чакыралы деп атайын ошол кыздарга курс ачканымда, бул кыздардын курсу мындай аябай ийгиликтүү өткөн.
аябай ийгиликтүү өткөн жана мен кыздардын аң сезими, көз карашы, дүйнө таанымын байкаганмын да. Ошондо анан мыкты жар деп өспүрүм курактагы турмушка даярдоо үчүн кыздарга ар кандай сабактарды чыгардым. Бирок өкүнүчтүүсү мыкты эне, мыкты жар деген сабакка жалаң гана турмушка чыккан, башына көйгөй түшүп, арабасын тарта албай калган, күйөөсүнүн тилин таба албай калган, күйөөсү кетип калган же дагы бирдеке иши кылып эле көбүнчөсүн ушундай проблемный болгон аялдар жазылып калышты. Өкүнүчтүүсү ооба, ал аялдар жазылып пайда алышты, жакшы, шүгүр, ал жакшы да. Бирок менин максатым жаш кыздарды дагы киргизсин десең, жаш кыздар эне болуу жөнүндө, жар болуу жөнүндө издене бербейт экен да. Ошол үчүн именно турмушка даярдоо деп теманы таяктын жебенин учун басым жасап кыздарды чакырганыбыздын максаты ошол. А негизинен бул сабак баардык чоң болсун, кичине болсун жалпы аял затына тиешелүү сабак. Демек биздин салымыбыз, биздин ниетибиз, мамлекетке кошкон салымыбыз болсо, элибизде, жерибизде терең көз караш менен карап, терең ой жүгүртүп, амалкөй акылдуу, эркектин тилин таба билген, эркекке мамиле кылганды туура билген, дин менен жашаса кандай, психология, динге туура келген абалдары кандай, мына ошолорду билип алсын деп жакшы ниетте ушул курсту ачып жатабыз да, урматтуу айымдар. Анан курсубуз Кудай буйрса эртең башталган турат. Баса эстегенде айтып коеюн, бүгүн түз эфирден кийин ушул түз эфирге катышып туруп, мен катышып атам деп, мен кызымды, өзүмдү жаздырамын, окуймун деген айымдарга бүгүн сонун акция болуп атат. Биз буга чейин негизи ушул акциянын баасын деле мен ыраа көрбөйм. Анткени мен бул курсту окуш үчүн, издениш үчүн, практика кылыш үчүн нечендеген акчаларды коротконмун. Мейли, ал эч нерсе эмес. Мен ушул курсту өзү сапаттуу кылып тарттырганымдын өзү эле нечендеген акча кетти. Биздин менетибиз, убактыбыз, менеджерлердин эмелери аябай эле көп. Сиздердин төлөгөн кичинекей акчаңыздар, ал бир четин эле кала бере турган акча болгону, биз ошону сиздерге ыңгайлуу болсун деп, көпчүлүккө пайдалуу болсун деп гана арзандатып койдук. Жана бүгүн катталгандарга дагы 10-15 сабактан турган өтө жүрөккө таасирлүү болгон терилме бакыт ачкычы деген сабагыбыз бонус катары берилет. Андыктан ким жазылам десе, номер калтырыңыздар, менеджерлер сиздерди сактап алат. Ал эми биз тема кылып атсак, көрдүңүздөр, биздин көйгөйлөр эмне болуп атат. Ошол көйгөйлөр менен мындай апалар менен да иштешип көрдүм, өспүрүм кыздар менен да иштешип көрдүм. Өз-өзүнчө иштешкенде өз-өзүнүн дүйнө таанымын, чөйрөсүн, көз карашын, анын ичиндеги көйгөйлөрдү көрө билдик да. Жана ошол курсту көптөн бери пландап, дагы да жаңылап, дагы да билимдерди алып, дагы да кошуп, ошолорду мындай маанилүү кылып, кыска нуска сонун кылып чыгарайын деп ойлонуп жүрдүк эле. 2-3 жылдан бери ойлонуп жатып, быйыл кыздарды турмушка даярдоо деп жаңыдан курс алып чыгып жатабыз. Буга чейин былтыркы жылы офлайн кыздар үчүн лагерь уюштурдук да. Былтыр лагерь уюштурганыбызды дагы качан өткөрөсүң лагерь болобу деп сурап жаткандар дагы да көп болуп атат. Анан кийин бүгүн адам оңолуш үчүн, адам аң сезимин өзгөртүш үчүн, биздин темага киришибиз үчүн биз түшүнүшүбүз керек экен, көрсө адамдын ичинде эмне болсо сыртына чагып турат. Мисалы, эгерде сыртта жамгыр жаап атат, анан сиз сыртка чыгып алып, ой, эшикте жамгыр жаап атат, дагы жамгыр эми деп эзилип, бүрүшүп, тырышып чыксаңыз, сырттагы жамгырдан мындай бир жагымсыз, сизди алсырата турган энергия аласыз. Энергия дегенди баарыбызга эле түшүнүктүү. Бул жашоодо бүт нерсе энергиядан турат да. Ар бир нерседе өзүнчө күч бар. Эгерде кээ бир адамдар энергия берип туруучу, сизге жакшы бир мындай айтканда заряд берип туруучу, кээ бир адамдар зарядын сууруп алуучу болот да. Кадимкидей өзүңүздөр деле анализ этсеңиздер, байкасаңыздар, айлана тегерек четиңиздерде ушундай адамдар бар. Мындай сүйлөшсөң эс аласың, руханий жан дүйнөң эс алып, жай баракат болуп, дагы да сүйлөшкүң келип, аны сагынып, мындай сонун бир атмосфера болот да. Ал эми кээ бир адамдардын жанынан качасың, ушул гыйбатынан, ушагынан тажанасың, жамандаганынан, жаман көз карашынан, жаман ойлорунан кысылып, тезирээк эле кетип калсам, ушуну көрсөм деп, көрбөй эле койсом деп көргөн жерден айланып өтөсүздөр да. Ошону эмнеге ошондой десе, адамдар көрсө өзүнүн же пайдалуу, адамдарга жагымдуу энергия бөлүп турат экен, же адамдардын энергиясын соруп турат экен да, өндөрүнө кирет экен да. Ал каяктан болот десе, ал адамдын ичинде, жан дүйнөсүндөгү, мээсиндеги ой, көз караштарынан болот экен. Ошол үчүн айтат экен да, адамдын жашоосу өзгөрүүсүн кааласа, биринчи оюн өзгөртсүн, оюн өзгөртүүдөн баштасын. Куранда айтып атат, ал адам өзүнүн ичиндеги, жан дүйнөсүндөгү нерселерин өзгөртсүн, анан Аллах Таала анын коомун чөйрөсүн өзгөртүп берет деп атат да. Анан ошентип кыздар, бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй эле, эме кылат экен да. Сүрөттө көргөзгөндөй эле, азыр бияктан мына жашоону ушундай жакшы караш үчүн эжелер. Азыр Аллахума яссир ва ла тазир. Адамдын ичинде эмне болсо сыртына чагылып турат дегендей эле мындай болот экен да.
эгерде адам сыртка чыгып жамгырдан рахат алган болсо, жанагы эле көрүнүш да, вау, бүгүн да жамгыр жаап атат деп мындай жамгырдан суктанууну көрө билген. Машалла, ар бир жамгырдын тамчысын периштелер алып түшүп атат. Ар бир тамчыны бирден периште алып келатат. Алланын мээрими жаап атат. Алланын ырайымы жаап атат. Бул жерде мындай рахат алып, эс алып, жамгырдын жыты кандай жагымдуу. Аравияда, чөлдөрдө, Африкаларда, кайсы бир ысык жерлерде ушул жамгырга адамдар муктаж болуп атат, жамгырды көрбөй жүрүшөт. Бизге Аллах Таала ушундай бир ырайымын чачып атат деп жамгырдан дене рахаттанса, адамдын организми, органдары мындай рахаттанганда, кубанганда организмде иммунитет көтөрүлөт экен. Жаңы бир ишти кылганга мындай дем күч шыктан пайда болот экен, мындай энергия пайда болот экен, желание, каалоо ачылат экен да. Ох, кел бул ишти бүтүрүп салайын, муну кылып салайын, тигини кылып салайын, пландар ойгонуп, максаттар коюлуп, ишке ашырылып дегендей кадамдар ташталып, ошонун баары тең момундай сенин жашоого болгон көз карашыңа байланыштуу болот экен да. Сырттан сонун энергияны вау деп алып турсаң, анда сен организмге сигнал кетиресиң да. Сен организмиң уже жаңы нерсеге, жаңыланууга, изденүүгө даяр да. А эгерде сырттан кыжалатчылыкты, негативди алып бырышып, коргонуп, ой, суук болуп атат, үйшүп атат, тигинтип атат, минтип атат, өзүңдү кыскан сайын уже сенин организмиң мындай жашоого каалоосу жок, максаты жок, жашоодогу бар болгон неаматтарды көрө билген, кысылган ушундай адам болот да. Ошондой нерсе ичиңде чагылып турат. Эми кара, эки сүрөттү алып көрөлү да. Эгерде жана рахаттанган адамга алдынан келип манайын сонун болуп турганда, бирөө келип сүйлөсө, кандайсың? Вау, жакшы, өзүң кандайсың? Же ушуна кандай максаттар бар? Менде ушундай пландар болуп атат, ушундай вау деп аны менен сүйлөшкөн адам дагы мындай сонун энергетиканы алып турат да. Ал эми кусулуп, чүмчүп турган нерсе, жакшы эле, ооба, эми болот, эми шүгүр, эми деп мындай жашоосуна недоволен ушундай адамдар бар. Жаралганына деле нааразы да. Кудай берген эч бир неаматты көрбөйт. Ушундай бир адам менен консультация кылгам, тоба кылдым. Кудайдын эмнени берип койгонуна мен ыраазы болбойм. Кызым кулагы укпаса, баламдын көзү көр болсо, андай болсо, мындай болсо, мындай. Мен шүгүрдү эмне үчүн кылышым керек? Ушунча жылдан бери кыйналып жүрсөм, дагы эмнеге шүгүр кылгай дейт. Я ла хаула ва ла куввата илля билlah. Кудайдын неаматтарын көрбөгөн адамдарга Аллах Таала ушундай бир кыйынчылыкты жүрөгүнө салып коет экен. Жүрөгү дайыма кыйынчылыкта. Ошол эжени көргөндө айланып өтө турган болгом да. Себеби жүзү кап-кара болуп кеткен да. Жанагы бар, Аллах Таала берген неаматты аны кабыл алганды билген адамга берет экен да. Аллах Таала берүүчү Разак, рызкын берүүчү зат, каалагандай берет. Бирок алганды, кабыл алганды, иштеткенди, колдонгонду билбегендерге Аллах Таала бергиси да келбейт экен да. Ага берсең дагы ал берип аткандан деле алат экен да. Кара, мен менен консультация кылган ушул эженин көзү көрөт, кулагы угат, дене мүчөсү аман соо, колунан иш келет, башка просто желаниясы жок. Налып отуруп, жүзүнө кап-кара болуп раңы чыгып кеткен, раңы бозоруп кеткен да. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Мындан Кудай сактаган болсун. Номер курска катышам дегендер номер калтыра бериңиздер, эжелер, менен сиздерге байланышат. Мына бүгүн түз эфирге киргендерге, сабак эртең башталат дедиге, түз эфирге киргендерге, бүгүн катышкандарга сонун акция жана кошумча 15 күндүк терилме сонун сочный сабактарды бонус катары берип атат эжелер. Эми өзүңүздөр анализ кылып көрүңүздөр. Ичиңиз оңолсо, адамдын ичинде эмне болсо сыртына чалып турат. Ичиңде адам манайы жакшырса, сыртынан манайы жымыңдап жүрөт. Ичи кысылып, тарылып турса, ал нерсе сыртка чалып турат. Эми биздеги ажырашуулар, жаман ойлор, жаман күмөндөр, айтор негативный состояниянын баардыгы каяктан келип чыгып атат десе, кабагын салынып, жашоодун рахатты сезбей отурганда баласы келип, апа, тата бир нерсени сүйлөйт, эми бала деген жаш бала десе, турчу нары дейт, анан тиги кетет апасына нааразы болуп. Күйөөсү келип сүйлөсө, ал да нааразы. Күйөөсү дагы отурат наракта. Бир адамдын настроениясынын жаман болушу, негативдүү энергиянын чачыратып туруусу, ушунча бир үй бүлөнүн мындай эмесин ачып атат да, настроен бузуп атат да, бүт баарыбыздын каалоосу кетет. Ошентип каалоосун жанагы кабагын салган кабак менен бүрүшкөн нерсе менен тамак жасап берсе, анын тамагы чынын айтканда тамак азык эмеле, аныкы керек болсо анын тамагын жегенден көрө ичкен артык. Ошентип биздин аялдар жашоодо негативтерди көрүп алып, негативтерди көбүнчө ичин мусорго толтуруп алат, мээсине мусорду толтуруп алат да. Жаңы эле жана курс боюнча бирөөлөр сураптыр дагы, мынтип жазыптыр эжелер. Мен күйөөм телеграмга киргизбей, телеграмга кирип дейт, 28 миңби, 38 миңби акчамды алдатканмын дейт да. Телеграмда ошондой алдамчылар бар экен, ошондон бери күйөөм телеграмга кирбей деп айтат дейт. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Мына эжелер, мен 6 жылдан бери онлайнда сабак берип келип жүрөм, сабак угуп жүрөм. Мен алданбай эле, мен бирөөгө присом бербей элемин.
алсам жакшы нерсе алып атам, илим алып атам, пайда алып атам, көп жакшы нерсени алып атам. Анан эле жанагынтип эми ошону карасаңыздар, сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, өзү телеграмдагы кандай адамдар телеграмда алданат. Сен акчаңды 28 миң, 38 миң акчаңды саласың, кечке чейин сага эртеңки күнү сага 48 миң тиет, 58 миң тиет, 2 эсе болот, 3 эсе болот, 5 эсе болот деп алдайт. Анан жанагы жалкоонун жаны таттуу дегендей, акылы ошончолук жеткенине ыраазы болгон адамдар отуруп алып, ушундай экен, акчаны салып койсом эле ал көбөйтүп берет экен. Анан бирөөлөрүн отуздан жөнөтүп коет. Андайга мен да түшкөм, мен түшкөм дегенде мага андайлар жазбады, мага деле жазгандар болду окшойт. Андайлар менен эсептешип жооп берип отуруп, мен сразу блок кылам да. Анан бирок мен окуучуларыман дагы устаз ушинтип алданып калдым деп кайрылгандар болгондо көргөм, алардын жазышкан смстеринчи, акчаны алгандан жок болуп кеткендерчи. Анан эми караңыздар, жанагы акча табыш үчүн бекер эле отуруп акчасын салса акча көбөйүп келе берүүнү күткөн адам үчүн 28 миң, 38 миңди табат. Бирок акылын көбөйтүү үчүн, аң сезимин, билимин көбөйтүп, өзүнүн психологиялык, руханий абалын көтөрүү үчүн 2 миң, 3 миңди тапканга даяр эмес. Кымбат экен. Могу билимди алып ал, сага өмүр бою кызмат кылат. Сага керек болсо 28-38 миңден 20-30ду таап берет. Сен эгерде энергияң күчтүү болсо. Эмнеге акча энергияга келет, бакыт энергияга келет. Бүт нерсе сенин айланаңда атмосфера, сен өзүңдө жылуулук болсо, анан бирөөгө жылуулук чачырата аласың. Ичиңде бир нерсе болсо, бирөөгө бөлүшө аласың. Казанда бар болгон нерсе чөмүчкө чыгат дегендей да. Анан ичиң калдырап шалдырап болуп, пустой болуп турса, боштук болуп турса, сыртка ким менен эмнени бөлүшө аласың да? Ошол үчүн эжелер, биз өзгөрүү үчүн, өнүгүү үчүн, өсүү үчүн оюбузду, көз карашыбызды, жан дүйнөбүздү, аң сезимибизди өзгөртүүдөн башташыбыз керек. Аллах Таала муну Куранда айтып атат. Кайсы бир коом өзүнүн ичиндеги абалын өзгөртмөйүнчө, Аллах Таала алардын сырткы чөйрөсүн өзгөртпөйт деп атат. Болду, дагы эмне керек эмичи? Анан сизди мени аламда жараткан Аллах Таала өзү айтып коюп атса, чыныгы эмне экен да? Мына ошондой эжелер. Анан ошондой эле мындай ичинде эмне болсо сыртына чагып турат. Эгерде ичинде адамда кысылуу болсо, эмнедендир кысылуу болсо, мисалы, көйнөк кийип алдыңыз, көйнөгүңүздүн ичи белиңизди кысып атат. Же патинкеңиз бутуңузду кысып атат. Же дагы бирдеке да, ичиңиздеги бир нерсе сизди кысып атат. Же болбосо жана бирөө менен урушуп кеткенсиз, ошо менен кысылып кыйлып жүрөсүз. Анан отуруп жакшынакай маанада тойго баратасыз. Келип алып күйөөңүз сүйлөсө, жөн турчу эми, сен эле жетишпей аттың дейсиз. Анан күйөөң отуруп, буга эмне болду? Мен жакшынакай эле сүйлөп атам го. Эмнеге? Өзүңдүн жан дүйнөң кысылып турганда сага берген сырттан келген таасирге дагы сен өзүңдүн жан дүйнөңдү нерсени бөлүшүп кетесиң, анан экөөң урушуп кетесиң, тарак туруш башталат. Баардыгы жөнөкөй нерседен башталат. Ошол үчүн биринчи адам психологиялык, эмоционалдык жактан, бүт интеллектуалдык жактан, бүт жактан өсүү үчүн адам ичин, ой жүгүртүүсүн, жан дүйнөсүн, рухий абалын тынчтандырыш керек. Ансыз эч жактан акчалар киреши дагы болбойт, руханий өсүү дагы болбойт, үйдөгү бакыттын атмосферасы дагы болбойт. Мындайча айтканда, бүт проблеманын келип жыгылышы сиздин ичиңиздеги чалчыкта, балчыкта жаткан болот. Хоть ал жаш кыздар болсун, хоть ал чоң эле апалар болсун, айырмасы жок. Урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер. Демек биз мындай кийим кийгенде дагы өзүбүздү дагы эң жакшы нерсеге татыктуу көрүшүбүз керек. Уверенный. Сен мисалы мындай болот да. Хижаб кийдиң, билесиң, хижаб деген жолук салынуу деген, оронуу деген эмне экенин, ал бул Алланын өкүмүн аткаруу, фигураны билдирбей салынуу. Анан шайтан ойноп кетип, шынданып кийинип алдың, же боенуп кийинип алдың. Анан отуруп бир таква адамдарга жанына келип калганда уялып коесуң, тиги азыр эми боенуп алдым эле, же болбосо шым кийип алдым эле, тиги узун көйнөгүн кийгенге таппай калдым эле дегендер чыгат да. Ой, узун көйнөгүн кийесиңби, кыска көйнөгүн кийесиңби, менен уялып эмне кыласың? Же тиги алымдан уялып эмне кыласың? Сен Аллахтан уял. Ал алымго келет да кетет, ал алым дагы сага окшогон бир пенде өзүнүн кетирген күнөөлөрүнө жооп бере албай жүрөт. Сен Аллахтын астында өзүң жооп бересиң, өзүң үчүн ойлон да. Ошентип өзү үчүн недовольный болгон адам отуруп алып өзүнүн ыңгайлуу сезбейт. А бирок өзүңө ыңгайлуу, денеңе жагымдуу, салкын, фигураң билинбеген, кенен, кесир, сонун көйнөктөрдү кийип, эркин жүргөн болсоң, мен мисалы реклама алганда айтам го, Египеттин көйнөктөрүн сатам, анткени ал шарият талабына жооп берет, денеге жагымдуу депчи. Анан азыркы учурда деле сатып аткан учурум, билгендер билет, көйнөктөр алып заказ берип аткандар бар. Анан өзүмдү ушул көйнөктөрдү кийгенде мындай ыңгайлуу сезесиң, өзүң ыңгайлуу болгондо салкын жүрөсүң, маанайың жакшы, өзүңө довольный, өзүңө жакшы көргөн кийимди кийсең, өзүңө дагы мындай кенен жүрөсүң. А бирок сен өзүңө жакшы көргөн нерсени өзүңө көрө албасаң, жанагы 4 миңдик, 5 миңдик көйнөктү жактырдың, бирок кысылып туруп 1000 сомдук көйнөктү алып алсаң, бирок жанагыны сен өзүң 1000 сомдук көйнөк менен жанагындай өзүңдү эркин сезип, сонун сезбейсиң да. Эптеп аянып, кысынып, жетпей атам деп тырышып алып алгансың, бирок андан тырышканың башка жактан деле чыгып кетет да. Өзүңө ошол нерсени кааламайынча, өзүңө уруксат бермейинче, ал нерсе сенин жашооңо келбейт. Адам өзү каалаган нерсесине өзү уруксат бериш керек да. Өзүңүздү тааныштырбадыңыз дейт, кыскача айтып өттүм. Анан кечке эле каждый сабагымда өзүмдү тааныштыра берсем татаалыраак болуп калат. Бул боюнча өзүмдү тааныштырган пост жүктөп коеюн, ошол жактан көрүп алыңыздар. Анан баракчада өзүмдү тааныштыруу боюнча бүт маалыматтар берилген, негизи актуальныйда бар, посттордо бар негизи да.
ошондой эжекелер. Анан мындай да, негизи эле максатым, мен ислам университетин бүтүргөм, ислам жактан дипломдумун. 5-6 жылдан бери онлайн сабак берип келем. Мен жаш кыз эмесмин, Кудайга шүгүр. 5 баланын энесимин да. Анан сүйлөп калат, анан эри бар бекен, анан деп сурагандар болуп калат да. Себеби менин комментарийлеримден да окуп калдым. Азыр эле кыйын болуп алды эле, ушундай эр жөнүндө сабак берип калыптыр, тигил эле бул эле депчи. Кудайга шүгүр, жолдошум бар. Альхамдулилля, бактылуу аялмын. Альхамдулилля, мен бактылуу аялмын. Өзүмдүн бактым менен мындай басып өткөн жолумду дагы, практикамды дагы кыздар үчүн айрыкча бөлүшүп кете алам, Кудай буйрусачы. Анан эжелер, биздин экинчи темабызга убакыт өтүп кетип баратыптыр. Ошол үчүн экинчи теманы баатыраак тандайлы. Өспүрүм кыздар эмне үчүн турмушка чыгуудан коркот? Чындыгында бул көйгөйлөр көп өспүрүм кыздарда бар. Мен дагы бала кезимде турмушта чыгуудан корком деген эмес болушу мүмкүн, бирок ичимде коркуулар бар болчу. Эмнеге? Мен мектептен көргөм. Мектептеги суп-сулуу болгон, кымча белдүү, назигүндүү, акыл парасаттуу, билимдүү, мектепте сонун активистка болуп жүргөн, арттан канча балдар ушул кызга үйлөнсөм деп арзу кылып жүргөн кыздар турмушка чыгып, кайнененин таягына сынып, башына турмуш түшкөндө мурду куюлуп, балдарын чоңойто албастан проблемалуу болуп, кайын журттан болушунча тепки жеп, эки куданын уруш тебиши дегендей жаман доосу, гыйбаты, ушуга окшогон көйгөйлөрдү айылдан мен көп көргөм. Жана ичип келип, тебишмей, салышмай, согушмай, атандашмай, кызганмай, тиңдей, мындай толтура проблемаларды көргөм. Жашоо деген ушуда, турмушта, тур, анан турсаң, үстүңө түшсөң муш, турасың, анан кийин муш дейсиң, анан жашаш үчүн тырмышыш керек, чыдаш керек деген сөздөрдү угуп чоңойгом да. Анан казан аяк кагышпайын койбойт, баары бир казан аяк кагышат. Баары бир катын урушат экен, баары ичип келет экен, баары аял калтак жеш керек экен, тиги кайнене деген баары аял басымдалаш керек экен. Мен көрүп суктанып жүргөн эжелер турмушка чыкканда ушинтип мурду куюлуп, түсү бузулуп, балдарын карай албай, акчанын артынан ээрчип, балдарын көрүнгөн жерге таштап, россиялап, четтеп, башка мигрант болуп, башка болуп кеткен абалдарды көрүп, мен дагы жашоону ошондой элестеткенмин. Ичмей, тепмей, сөкмөй, чөйрөдөн, ошолордун катарында атам деле ичип келип, апам менен болгон ызычууларды дагы көргөнмүн убагында. Бирок Кудайга шүгүр, Аллах Таала качан хидаят берип жүрөгкө салып, Аллах Таала ошол дуаларыбызды кабыл кылып, ата-энем динге келип, намазга келип калып, Кудайга шүгүр, жанагы шайтандын жамандыктарынан Кудайга шүгүр кутулуп калдык да, альхамдулилля, Аллахым берекесин берсин. Көрсө бактылуулук динде турбайбы? Анан мен бул нерсени Ислам университетине келдим. Ислам университетине келсем, устазалар күйөөлөр менен, устаздар аялдар менен, анан турмушка чыккан группалаштарым күйөөлөр менен бактылуу болуп, таттуу жашап атышат. Проблемасын укпайсың, тиги деле эрин мактайт, бул деле эрин мактайт, деп эле коорашып, жоорашып эле королева болуп жашап жүрүшөт. Ушундай бактылуусу да болобу экен, деп мындай бир просто жанагы бака балчыктан башка эч нерсени көрбөйт дегендей, балчыкта отуруп, мен башка сфераны көрбөп турмун да, айылдагы негатив мусор мээме толуп калыптыр да, мен только жашоону ошондой деп таанып калыптырмын да. Жаш кезде сен чөйрөңдөн эмнени көрсөң, ошол аң сезиме сиңет экен, жашоо ушул норма деп кабыл алып калат экенсиң да. Анан азыркы учурда бүт жерлерде ушундай кыздар жаш кезинде толтура жашоодон эмелерди алып, туура эмес настройкаланып, туура эмес көз караштарга калыптанып калып, мисалы урушканда эле, кыз, сен ушундай болгон болсоң, кайненең батырбайт го сени. 2 күндө аркаңа тээп кууп чыгат го үйдөн деген сыяктуу. Сен момуна кылганың менен эч кимге батпайсың. Сен тилиң жаман. Сен ушу кайнене болуп күйгүздүң. Сен тигиндей болдуң, мындай болдуң. Сенин кемчилигиң мындай жатканда сүйлөп аткан сөзүңдүн өзү эле, сен муну кылсаң, эртең кууп чыгат. Кайненең сени өлтүрөт. Бердеки ушул сенин бир кемчилик көп да, бала деген бала да, ала деген бала, не только бала, бардык адам кемчилик кетет да. Ушул сыяктуу болгон сөздөрдү уга берип, уже аң сезимге, мындай кылсам кайнем кууп чыгат экен, мындай кылсам ажырашат экен, анан ажырашып үйгө келсем апам киргизбейт экен, атам киргизбейт экен деген сыяктуу болгон, же болбосо кой кыз ажырашып келсе шерменде болуп турбайбы, андан көрө чыда деп, жана чыдоону дагы туура эмес кабыл алып алган. Боло берет, урса да, сөксө да, тепсе да чыдаш керек деген сыяктуу болгоп, аны да туура эмес кабыл алып алган. Аны туура жол менен чечсе болот экендигин түшүнбөй,
башкача өзүнө бактылуулук арнабай өзүнө мындай бир кыйынчылыкты, турмушту оор көрүп кыйналган, катаал кырдаалдарды түшүнүп калган. Союздун жанагы бузуку биздин апаларыбыз тең укуктуулук деп бузукулукту киргизип, аял эркектин ортосунда бир конфликттерди жаратып, сен элең мен элең деген конфликттер жаралып, аялдарыбыз өзү Кыргызстандын деңгээлинде аялдарыбыз аялдай жашашты билбей калган. Көп пайыз аялдык табиятынан чыгып кеткен. Эркегин мурдунан жетелеп алгандар бар. Анан аялдар күчтүү болгондо эркектер алсыз боло баштайт. Анан биздин эркектер эми эркегиң таппай атса не кылайын, эми эмне өзү кылышын кылып алып анан эркегин жамандагандар анан көп да. Ошондой чөйрөнү көрүп чоңойгон кыздар, мен мисалы ийгиликтүү кыздар деп 5-класстан 11-класска чейинки кыздар менен курс алып чыкканымда кыздардын аң сезимин көрдүм. Жада калса диндар үй бүлөдө чоңоюп жаткан жоолукчан кыздарды дагы көрсөм, алар айтат да, мен дейт күйөөмө муктаж болбой жашагым келет эртең күндө. Мындай мен дүйнөдөн мындай бир өзүм эркин кармагым келет. Өзүм мындай болушум керек, тиндей болушум керек деп мындайча айтканда күйөөгө көз каранды болуп жашагысы келбеген. Күйөөсүн карап отуруп мындай жашоодогу көп нерселер аң сезимге сиңип калганда мен мындай болбошум керек деп тырышып тытынып кыздык, аялдык сыпаттан чыгып бараткан кыздарды көрдүк да. Анан кадимки бир эмес бир нече кыздарды көрдүм да, кадимкиде алар менен иштештим да. Анан алар аялдык табиятын кабыл алып, аялдык бакыт эмне экенин түшүнүшүп, көз карашы эмне экенин түшүнүшүп, мындай өтө чоң өзгөрүүлөргө келип, ийгиликтүү жолдору ачылышып, аялдык табиятка кайтышып, медреселерге барып Куран жаттагандар бар. Анан сырткары турмушка чыгып бактылуу болуп жашап кеткендер бар. Окууларды ийгиликтүү аяктап, дагы кошумча бизнесмендерди ачып, мындай ой жүгүртүүсү өсүп, жашоону башка карап калган кыздар дагы да бар да. Анан ошол эле кыздар кайра ошол курсуңузга катышайын деп келаткандар дагы да бар да. Анан эжелер карап турсам ушундай көйгөйлөрдү көрдүк. Балдар, кыздар кичинекейинде үйүнөн, тегерчектен, коомдон, айрыкча азыр эми интернеттин заманына кирсең, ютубта адамдар мээге өзү бир нерсе бир эки нерсе толбойт да. Же жакшы нерсени киргизиш керек, же жаман нерсени киргизиш керек. Адамдар пайдалуу нерсени киргенин ордуна негативди көрүп кетет. Бузуп кетиптир, союп кетиптир, тээп кетиптир, уруп кетиптир, чаап кетиптир. Негатив мусорго мээсин толтуруп алат да, жакшы нерсе киргизгенге убакыт жок. Анан отура беришет да. Мына ошентип биздин кыздарыбыз кичинекейинен эле кайненесине душман кылып тарбияламай. Кайненең ушинтип туруп барганда, мына сенин кайненең адабыңды берет го деп тарбиялаганда кайненелер. Анан эме кылат. Турмушка чыгат кыз, анан барса, уже настройкасы кеткен. Кайненеси деп баштаса эле, жанагы палан эжем айткан, апам айткан, же тагы бири айткан, жанагы кайнененин таягы башталды. Дейт дагы даяр болуп турат, ичинен даярданат. Эгер дагы кайненем мындай десе, анда мен мындай дешим керек деп сөздөрүнөн бери даярдап алат дагы. Кайненеси дегичи болбой эле жүзүнүн раңы чыгып, ошентип мындайча айтканда, душман боло элек, кызымдай кабыл алып алайын ушуну деп канча жылдан бери баласын чоңойтуп келинден чай ичсем экен деп арман арзу кылып келген келин ичинде кайненеге душман болууга даяр болуп, уже настройкаланып калган да. Мына ошентип боло элек нерсени күтүп алып, туура эмес настройка менен кыздарыбыз чоңоюп, аябай туура эмес көрүнүштөр кетип атат. Батышка көрүп, батышта тинтип эле жүрбөйбүз, бизер ушинтип жашабыз келет деп жатып, канчалар адашып атат. Анткени эркекке муктаж болгон аял керек. Эркекке муктаж эмесмин деген аялдар эркекке эмнеге керек? Эркек аял болуш үчүн, аялдуу болуш үчүн, кызматын кылыш үчүн, ошол аялдан жакшы бир аялдык энергияны татып, бакыттын даамын татып жашаш үчүн аялга үйлөнөт да. Аял болсо мен эркекке муктаж болуп жашабашым керек, мен өзүмдү каржылашым керек. Аял, эркек качан өзүн керектүү сезет? Эркек качан аялга кереги тигенде, аялды каржылаганда, аялга бергенде, анан өзүн керектүү сезет. Мисалы, кечээ эле бир эже менен консультация кылдым. Ал эже деген мындай, короче, бизнесмен аял экен. Анан кайненесиме, күйөөм дейт, кайненеме, кайнатама тиге буга бере берет дейт. Кечке эле бере бересиңби, кечке эле сени карап отура береби, андан көрө тиге жетпейлиби, буга жетпейлиби деп кысынып, тырышып, эрин аяган адам болуп, анан аянган адам болгон экен. Эркек деген канчалык ата-энесине, бир тууганына, же жакындарына бергиси келет да. Өзүн мындай бир мен ишке жарап атам, ата-энеми багып атам деген сыяктуу сезимди өзүнүн каалайт экен. Ошол эле учурда аялымды коргоп атам, аялымды багып атам дегендей сезим. Анткени эркектин табияты ошондой да. Эркек өзүн керектүү сезгиси келет да. Аялдар болсо ага эркектерге мүмкүнчүлүк бербей эле мындай эркектерди аяйм деп эркек кылбай чоркок кылып коюшат да. Алсыз эркек кылып айландырып коюшат. Анан ошол мисалы кечээ консультацияга келген эженин күйөөсү, бул күйөөсүн аяп атса, ал күйөөсү ар жакта күйөөсү өтүп кетип 5-6 бала менен жесир калган аялга үйлөнүп алып, ошону камсыздап жүрүптүр да. Эмне кылайын деп мага консультацияга келди. Буга окшогон аялдар толтура. Эрин аяйт, эри сенден аяганын, эриңди сен аяганыңды эриң башка жактан чыгарып алып дейт эркек. Наоборот, ошол нерседен мындай бир
эме кылатындай, сонун бир рахаттанат, өзүн керектүү сезет, пайдалуу сезет да. Мына ошондой көбүнчөсүн андан көрө ушундай илим ал, билим ал, эркектин тилин тап, эркектин табиятына кир, мындай дегенде жасалма бол, алда же башка деген нерсени үйрөтпөйбүз. Сен жан дүйнөңдү тынчтан, эркекке эмне керек экенин үйрөн, ошол нерселериң бер, ошол нерсеге өзүңдү аялдык табиятыңды даярда. Эркек сага сонун бакытты сунуп берет да. Эркектин айтканынан чыкпасаң, эми айткандан чыкпасаң дегенде деле эмне эркекке деген ал жөнүндө да эртеңки темаларда сөз кылабыз. Ошондой болсо, мындай эркекке каалаганын берсең, эркекке керек нерсени берсең, эркек сен үчүн бүт нерсени бергенге даяр болот да. Адамдар аны билбей эле эркекти деп эле эркектерди жамандай беришет. А чынында кетирген кемчилик көбүнчө аялдардан келип чыгат, урматтуу айымдар. Мына ошентип биздин өспүрүм кыздарыбыз көргөн уруш, жаңжал, тополоң, туура эмес настройка сөздөр, кайненени душман көрүп алуу сыяктуу болгон толтура жаман нерселерди туура эмес кабыл алып алгандыктан жашоону оор көрүп калган, ичине негатив толуп калган. Жанагы айтат го, сенин жашооңдун өзгөрүшү дейт да. Сен оюң өзгөрмөйүнчө сенин жашооң өзгөрбөйт. Биринчи ойду, аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Ичиңдеги нерселерди өзгөртүшүбүз керек. А биздин кыздарды турмушка даярдоо сабагыбызда биздин биринчи модулунда адамдын оюн контролдогонду, жан дүйнөсүн өзгөрткөндү, жаңыча ойлонуп, жаңыча максат кылып, жаңыча мотивация алып, кандай каяктан энергия алып, каяка бөлүшүбүз керек, кандай кылышыбыз, күн сайын адам болгонду, күн сайын чыңалганды, күн сайын өзүбүздү колго алганды үйрөнөбүз. Мына ошол биздин биринчи модулда турат. Койт бул 70-теги апага болсун, койт 14 жашта балагатка жеткен кыздардын, 12 жаштан жогорку баардык кыздарга арналат турган курста. Мына ошондой бир демдүү, күчтүү, өзгөчө сабак болмокчу. Кече бирөө сабак курсун окуган бир эчилерден суроо берди. Менин кызым ислам университетинде окуйт, анан ал окуса болобу же ал ислам университетинде береби? Жок эже, бул сабак эч жерде бербейт. Программасын өзүм түзүп чыккам, практиканы өзүм жасап чыккам. А бул сабакты бериш үчүн канча жыл жашадым, канча илим алдым, канча акча кетирдим, жана анын методикасын өзүбүз жеткиребиз, өзүбүз кылган. Албетте, мен деген менин колумдан эч нерсе келбейт. Аллах берген мүмкүнчүлүктү пайдаланып Аллахка таянып ушул ишти кылган атабыз иншаллах. Эртең курс башталат, ошондуктан бүгүн катышам дегендер чоң скидкага жана кошумча бонус сабакты кошуп алууга жетишип калыңыздар. Катышуу үчүн номер калтырыңыздар, менеджерлер сиздерге байланышат. Эгерде суроолор болсо бир аз жооп берип коеюн. Анан эртеңки темадагы өтө актуалдуу тема иншаллах. Кудай буюрса аны бир аздан эртеңки учурда түз эфирден көрөбүз. Эртеңки чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Ссылканы комментарийге номер калтырыңыздар, колдоп ким кандай пайда алды бөлүшүп кетиңиздер, урматтуу айымдар. Кана ушул эфир кимге жакты, ким кандай пайда алды, ичиңиздерди, аң сезимиңиздерди, оюңуздарды өзгөрткөнгө даярсыздар, урматтуу айымдар. Бир аз кайтарым байланыш кылып коелу да, эфирди токтотолу. Номер калтыргандар. Азаматсыздар, номер калтырган сиздерге байланышка чыгат. Машаллах. Жазылыңыздар эжелер, жазылыңыздар. Номер калтырган кыздар көп экен. Максималдуу бүгүн жетишип калыңыздар. Акцияга дагы жана кошумча бонус сабакты кошуп кел. Окуучуларыңыздын отзыв результаттары барбы? Окуучуларымдын отзыв результаттары толтура. Альхамдулилlah. Инстаграм баракчанын ичине ачсаңыздар да көрөсүздөр, телеграмыбызда да бар, мындайда ито баракчага да чыгарып коебуз. Сиздин талабыңызда ишке ашырасыз эжеке. Орозу не дейт, эң туура Орозгүл, дал эле мени айттыңыз го дейт. Вот, сиз эле эмес, сизге окшогон далай аялдарда мындай проблемалар бар. Сиз качан кыргыз, качан ооруп ички организми деги иштебей жарабай калганда кесип союп тигини алмаштырып берчи деп барбастан алдын ала көйгөйдүн алдын алганды үйрөнүңүздөр. Бул курстан жеке эле проблемасы барлар эмес, проблемасы жоктор проблемага жолукканга чейин андан кутулуунун жолдорун үйрөнүңүздөр. Проблемадан айланып өткөндү, проблеманы жеңил кое бергенди, анын жолун жеңил чечкенди үйрөнүңүздөр. Любой проблема болсун. Анткени бүт бардыктын башаты адамдын ичинин оңолуусунда. Биздин сабактарда биринчи модулда толук адамдын аң сезимин, ички абалын, руханий дүйнөсүн өзгөртүү менен алектенебиз. Кана номер калтырыңыздар. Азыр түз эфир бүткөнгө чейин жетишип калыңыздар. Суроолор болсо жооп берейин деп күтүп отурам. Ушул бүгүнкү сабакты группага таштап коесуздар. Буюрса аракет кылабыз, эгерде сабак сакталса. Ислам университети жөнүндө маалымат берип коюңуздар дейт. YouTube'дан, Instagram'дан же болбосо Google'дан жазып көрсөңүздөр, ал жакта маалыматтар толтура. Айтор Ислам университети деген Орто Азиядагы аты чыккан номер 1, эң биринчи учаттын алдындагы динге да туура келген, салттуу динге да туура келген, мамлекеттен разрешение алган дегендей университет. Ооба, Абдышкүр Нурматов устаз ректор болот ал жака. Мен жөнүндө тааныштырып кеткен кыздарыбыз бар экен.
сабак маанилүү керектүү сабак. Сөзсүз группага таштаңыздар буюрса. Ассаламу алейкум, ustaz, укпай калдым дейт. Эмнени укпай калдыңыз экен? Ар бир сөздөрүңүз жүрөккө жетти дейт. Альхамдулилла. Жүрөккө жеткирүүчү дагы Аллах, түшүнүк берүүчү дагы Аллах. Балким буюрса номер калтырыңыздар, азаматсыздар, аябай сонун сабак болду. Аллах ыраазы болсун дейт. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Номер калтырсаңыздар, менеджерлер сиздерге байланышат. Мен көбүнчө өзүнчө кайната, кайненеден өзүнчө жашасам деген ой болот. Көбүнчө өз алдынча жашаган жагат, бирок дайыма жалгыз бала же кичинекей бала жолуга берет. Оюмду өзгөртүшүм керекпи дейт. Ким? Жаш кыз экен, жаш кыз экен, караңыздар. Жаш кыздар уже ойлонуп жатат. Сиз курска катышыңыз, ал жактан сиз кенен чонун маалымат ала аласыз. Бүт жерде, бүт нерседе жашооңду өзгөртүү, оюңду өзгөртүүдөн башталат. Номер калтырсаңыздар, сиздерге менеджерлер байланышат. Кайын журту менен чыгыша албай жатам, эмне кылсам болот дейт. Эжеке, кайын журт жөнүндө, эми бул кенен тема да, бул мамиле темасы болуп калат да. Негизинен баардык нерседин биринчи дарысы ички абалды оңдогондо башка көйгөйлөр мындай жоголуп кетпейт дебейбиз. Башка көйгөйлөр кандай десем, көйгөй болбой калат. Ички абалыңыз өзгөргөндө чөйрөңүз өзгөрөт биринчиден. Экинчиден, кайын журт менен туура мамиле кылуу, ата-эне менен туура мамиле кылуу, коом менен туура мамиле кылуу дегендей жалпы мамиле темасы исламда жана психологияда, табиятта кандай экендиги жөнүндө биздин кыздарды турмушка даярдоо курсубузда кенен берилген курска чакырам. Сиздерди ошол жактан кенен угуп аласыздар. Мен Бишкек жолунда кетип баратам, угулбай жатат дейт. Записти сактаганга аракет кылабыз. Мейли, номер калтыргандар жетишти окшойт. Жакшы туруңуздар. Бир сааттан өткөзсө эфири сакталбай калбасын. Аллахым тынчтыгы, мээрими, жакшылыгы болсун. Жакшы пикир калтыргандарга ыраазычылык айтабыз. Аллахым куулдасын. Буйруса эртеңки түз эфирден жолукканга чейин аман туруңуздар.